Капустанын ден соолукка пайдасы кандай? Салам достор, бүгүн сиздерге жашылчалардын сап башында турган капуста тууралуу айтып беребиз. Ооба, күнүмдүк турмушта капустанын пайдалуулугуна маани берип карабасаңыз, мындан кийин анын ден соолугуңузга тийгизген таасири тууралуу кененирээк биле жүрүңүз. Капуста ден соолукка абдан пайдалуу жана ар кандай ооруларды алдын алганга жөндөмдүү жашылча. Анын курамында туз, калий, кальций, фосфор, темир жана йод бар. Капустанын касиети. Азыктанууда капустаны көбүрөөк колдонсоңуз, ден соолугуңузду чындап, баардык ооруларга болгон туруктуулукту бекемдейсиз. Ал уйкунун качуусун, баш ооруларын калыбына келтирет. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, алар анын касиетин мындайча түшүндүрүшөт. Капустада күнүмдүк жашоодо бизге керектүү эң бир пайдалуу витаминдин көп түрү бар. Алар түрдүү ферменттер: туз, калий, кальций, фосфор, темир жана йодду өзүнүн курамында камтыгандыктан ден соолукка абдан пайдалуу жана ар кандай оорулардын алдын алганга жөндөмдүү. Капуста ичеги карынга эң мыкты таасирин берип, ал ага муктаж болгон керектүү микрофлораларды жакшыртат. Ошондой эле ал организмдеги зыяндуу заттарды, токсин, шлак жана холестеринди сыртка чыгарып турат. Бул жашылчанын пайдасы тууралуу жана анын ширесинин да кандай пайдалуу тараптары бар экендигин кененирээк билгиңиз келип жатабы? Анда видеону аягына чейин көрүңүз. Сабиздин көптөгөн пайдасы бар экенин билчү элеңиз. Кичинеңерде ата-энеңерден көп уксаңар керек. Сабиз жесең чоң болосуң деген сөздөрүн. Чынында туура айтышат. Анткени сабиз көптөгөн пайдалуу витаминдерди өзүнө камтыйт. Мисалы, P витамини, А витамини, B1, B2, B5, B6, B9 витаминдери, С витамини, Е витамини, Н жана К витаминдери, ошондой эле темир, цинк, хром, фтор жана башка керектүү химиялык элементтерди өзүнө камтыйт. Дагы сабизди коёндар абдан жакшы көрүшөт. Сабиз ич катууда жана геморрой болгон учурда жардамга келет. Ошондой эле ашыкча салмагы бар адамдардын күнүмдүк рационунда табылгыс зат болуп саналат. Бул жашылча ашказанды дарылап, ичтеги шлак, оор металл ширесин жана башка ашказанга зыян келтирүүчү заттарды тазалап чыгат. Алманын 10 пайдасы. Ар бир үйдүн ашканасында жайыгышы турган жемиштердин бири кайсы болушу мүмкүн? Ооба, алардын бири алма. Ал абдан даамдуу гана болбостон, абдан пайдалуу жемиш. Дагы бир эң жакшы жери алманы каалаган убагыбызда сатып алып жей берсек болот. Башкача айтканда, ар бир адамдын капчыгына жараша баасы кымбат эмес, туурабы? Анын үстүнө алма республикабыздын бардык региондорунда мөмөсүн берет. Алманы ким гана жакшы көрбөсүн. Көк алманы эмчектеги балага дагы кошумча тамак кылып, биринчилерден берип баштайт. Витаминге бай жемиш десек болот. Сиз дагы мага окшоп кызыгып баштадыңызбы? Анда жакшы. Себеби алманын пайдасын билбей коюуга болбос. Анда эмесе алгач алманы башка мөмө жемиштерден айырмасын карап көрөлү. Ашкабактын 6 пайдасы. Ашкабак абдан пайдалуу жемиштердин катарын толуктайт. Ал саргыч, көк жана сары түстөрдө болот. Соңку жылдары ал өзгөчө белгилүү боло баштады. Ашкабакты биз аябай жакшы көрүп жейбиз. Ошол себептен биз сиздерге ашкабакты күн сайын жесеңиз, ден соолугуңузга кандай таасирин тийгизерин айтып берүүнү чечтик. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин көрүңүз. Себеби пайдаларынан тышкары зыяны дагы бар экенин билдик. Жана албетте каналыбызга катталганды унутпаңыз. 100 грамм ашкабак 90 грамм суудан, 0,9 грамм белоктон, 5,9 грамм углеводдон, 1,2 грамм клетчаткадан жана органикалык кислоталардан турат. Ошондой эле анын курамында А, B1, B2, P, B19, С витаминдери, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, темир, йод, фтор, цинк микроэлементтери бар. Ашкабак клетчатканын кайнагы, булагы десек эч жаңылышпайбыз. Бир чыныдагы ашкабактын курамында 3 грамм клетчатка бар. Ал болсо биздин ичип жеген тамак ашыбызды сиңирүүдө башкы ролду ойнойт. Ошол себептен ашкабак ашказанды тазалап, токсиндерден арылтат жана көпкө чейин ашказанды ток кармайт. Эң кызыктуусу энергетикалык кубаттуулугун айтсак, бир порция ашкабак болгону 49 килокалорий түзөт. Ал арыктоо үчүн, диетага отургандар үчүн эң сонун азык. Бирок сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, даамдап көрүңүз. Бүгүн ашкабактын пайдалуулугун бир канча түрүн айтабыз. Баса, кийинки көрсөтүүдө кайсы азык болсун десеңиз, комментарийге сунушуңузду калтырып коюңуз. Зайтун майынын пайдасын билесизби?
Зайтун майын табигый дары катары эсептесек болот, себеби ал жүрөк оорусунун, инфаркттын, инсульттун алдын алууга жардам берет. Көп майларда эле зайтун майынын курамында холестерин жок жана анын өлчөмүн кандан азайтат. Бул майдын пайдалуу жактары абдан көп. Ичеги карынга, өткө, боорго, ашказандагы жана 12 эл ичегидеги жарааттардын айыгуусуна жардам берет. Зайтун майын геморрой оорусунда колдонууну дарыгерлер сунушташат. Зайтун майы тазалоочу касиетке, аны дайыма колдонуп туруу өттөгү жана башка жерлердеги пайда болгон майда таштардан арылтат. Ич катуу ооруганда зайтун майын кандай колдонуш керектигин айтып беребиз. Биринчи, ашказан ооруларына пайда. Капустанын касиети тууралуу сөз кылууда анын ачытылган түрүн айтпай коюу болбойт. Анткени ачытылган капустаны ашказан ооруларынын эң мыкты дабасы деп да коюшат. Себеби анда сүттүн жана уксустун кислоталары камтылган. Алар чирип бараткан бактерияларды жоготууга жардам берет. Экинчи, организмди тазалайт. Капустанын суусуна көптөгөн пайдалуу заттар өткөндүктөн аны диеталык азык катары да колдонуп келишет. Баса достор, капуста жана башка пайдалуу жер-жемиштерди жашыл базардан үйдөн чыкпай интернет аркылуу алсаңыздар болот. Play Market'тен Uno Check It KG тиркемесин жүктөп алып, заказ берсеңиз, сиз каалаган азык-түлүктү үйүңүзгө алып келип беришет. Uno Check It KG интернет соода борборунун тиркемесин шилтеме боюнча жүктөп алсаңыз болот. Үчүнчү, өнөкөткө айланган ооруларды айыктырат. Ачытылган капустаны өнөкөткө айланып кеткен ооруларда, боордун оорусунда, табитти ачууда колдонсо болот. Ошондой эле геморройду, ичтин катып оорусун басат. Төртүнчү, башты жазат. Көбүрөөк майрамдап коюп, эртеси башыңыз ооруп жатса, капустанын ачытылган суусун ичиңиз. Я требую продолжения банкета. Себеби оорустар баш жазууда жакшы жардам берерин далилдешкен. Орус эли ошол себептен ичимдик ичердин алдында капустадан жеп алсаңыз деп айтышат. Ал чындап эле адамды анча мас кылбай, ал эми ичкенден кийин жесе бат сооктурат турат. Как пропали? Почему? Бешинчи, капустанын ачытылган суусунун ичүү жолдору. Ачытылган капустанын ширесин оорулардын алдын алуу үчүн тамактанууга чейин 20-30 мүнөт 500 миллиден күнүгө ичип турсаңыз болот. Алтынчы, жараларга жакшы даба. Денедеги теридеги жаракат жерлерге кесипче жабыркатып алсаңыз, жараларга жана ар кандай жаранын кыртыштарына капустанын бир жалбырагын сүткө кайнатып басышкан. Себеби капуста ширесин 5-10 күн ичкенден кийин өзгөрүүлөр болуп жатканын байкашкан. Негизинен аны колдонууда 1 же 1,5 айдан соң ден соолугуңуз калыбына келе баштайт. Россияда капустаны тамак аштын сиңүүсү бузулган учурларда колдонушкан. Жетинчи, элдик медицинада. Элдик дарыгерлер капустадан салаттарды жасап, анын ширесин ичип туруңуздарды кеңеш кылышат. Капустанын тамырын майдалап, 1,5 литр кайнак суу коюп ороп туруп, 10 же 8 саат коюп коесуз. Тамактанууга 15 мүнөт калганда 1 стакан суу ичүү керек. Күнүнө 3-4 жолу. Бир баш капустаны алып, сырткы кабыктарын кесип алып, тазалабастан өтө майда туруу керек. Андан соң май куюп, 2 аш кашык татар чөбүнүн жалбырагын майдалап, 300 мг кайнак суу куюп, жылуу ороп, андан соң кургатып, кабыгынын ширесин төгүп, анан сыгасыз. Капуста менен аралаштырып, эртең менен бир жолу ичсеңиз онкологиялык оорулардын алдын алат. Мына ушундай капустанын пайдалуу аралашмалары бар. Бирок сиз ооруңузду жеңилдетип, дартыңызга даба кылуудан мурда алгач сөзсүз түрдө өзүңүздүн жеке дарыгериңизге барып кеңеш алууңуз оң. Тажрыйбалуу дарыгердин кеңештери аркылуу сиз туура чечим кабыл аласыз. Капустаны сатып аларда кантип тандоо керек? Биринчи, капуста салмактуу болушу шарт. Экинчи, жалбырактары тыгыз түйүлгөнүн тандаңыз. Үчүнчү, капуста сатыкка чыккан 1 айда албай эле койгон оң. Анткени дары-дармек менен өстүрүлгөнү биринчи бышып, сатыкка эрте чыгат. Төртүнчү, түбү жарылбаган, жалбырагы соолубаган, ар кандай тактары жок болуш керек. Бешинчи, өзүнө мүнөздүү жыттан башка жыт турса, ал эскирген, сапатсыз капуста.
Эскертүү. Панкреатитте көкүрөк клеткаларынын хирургиялык операцияларынан кийин жаңы өскөн ак капустаны жегенге тыюу салынат. Ак капустанын ширесин ошондой эле ашказан ооруларында да ичүүгө болбойт. Көп өлчөмдөгү ачытылган капустанын тузу көп болгондуктан бөйрөк жана боор ооруларында өтө зыян. Мындай ооруга чалдыккандар ачытылган капустанын тузун кетирип, жууп же болбосо ачытып жаткан учурда тузун азыраак кылышы зарыл. Анан да окумуштуулар капустанын эркектердин урук бездеринин иштешине тоскоолдук жаратарын изилдеп чыгып, өз чени менен колдонууну сунушташат. 1 килограмм капустада 10 грамм туз бар. Демек, капустаны дагы ченеп, өз ыгы менен жеген жакшы. Биринчи, сабиздин көзгө болгон пайдасы. Сабиз адамдын баардык органына пайдасы бар, бирок баарынан да көзгө болгон пайдасы көп. Адамдын организминде А витамини жана каротин азайып кеткен учурда көзү караңгыда көрбөй баштайт. Бул учурда күнүмдүк рационго сабизди кошсок, көз оорусун унутуп да койсок болот. Экинчи, сабиздин жүрөккө болгон пайдасы. Бышырылбаган сабиздин эң жакшы жери кандагы холестеринди төмөндөткөнүндө. Бул болсо жүрөк оорусун алдын алууга тете. Ошондой эле сабизди ар дайым жегендиктен инсультту 70% алдын алууга болот. Себеп дегенде бул жашылча мээнин кан айлануусун иретке келтирет жана адамдын кан басымы көтөрүлгөндө атеросклероз, варикоз менен ооруп жүргөн адамдардын ар дайым жеп жүрүүсүн сунуш кылат. Кызык экен, дүйнөдөгү эң узун сабизди Улуу Британиядагы түштүк Уэльсте өстүрүшкөн. Анын көлөмү 5,84 метр болуп, Гиннес китебине кирген. Ал эми эң оор сабиз 8,71 килограмм болуп, 1988 жылы Аляскада табылган. Бул маалыматтын дагы албетте пайдасы тиет. Сабиздин айымдарга болгон пайдасы. Кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга сабиз ширесин ичүүгө сунуштайбыз. Себеби сабиз ширеси эмчек сүтүнүн биологиялык сапатын жогорулатат. Ошондой эле жашы келип калган апаларыбыз жашарайын деген ой болсо, сабизде адамды жашарта турган элементтер бар экенин билип алса, ашыкча болбос. Бул жашылчанын косметологияда орду чоң. Курамында сабиз бар маскаларды жасап, айымдарды андан да бактылуу кылууда. Эгерде маскага каражатыңыз жок болсо, үй шартында маска жасап бетиңизге койсоңуз, териңиз жаш баланыкындай жумшак болуп калат. Сабиз айымдар үчүн эң керектүү тамак, себеби сабизде калория аз. Башкача айтканда 100 грамм сабизде 35 гана килокалория бар экен. Мына ушул себептен көптөгөн айымдар сабиз диетасын кармашат. Сабиз рак илдетин алдын алат. Окумуштуулардын айтымына караганда, сабизди жебеген айымдарга караганда күнүгө жеген айымдар 5-8 эсе аз эмчек рагы менен оорушат. Кызык экен. АКШдагы Калифорния штатындагы Холтвилл шаарчасында жыл сайын сабиз фестивали өтүп турат. Февраль айында бир жума бою ар кандай сабиздердин парады болуп, ар бир жашоочу сабизден жасалган тамактарды, салаттарды жасап көргөзмө уюштурушат. Ошондой эле 2003 жылдан тарта сабиздин ден соолукка тийгизген пайдасын даңазалап, 4 апрель дүйнө жүзүндө сабиз күнү деп белгиленген. Кызык экен. 4. Сабиздин мырзаларга болгон пайдасы. Сабиз эркектердин потенция оорусун алдын аларын көптөгөн окумуштуулар айтып келет эмеспи? Мына ошондуктан мырзаларга арнап көптөгөн фармацевттер дары жасап атышат. Эгерде физикалык жумуштан чарчасаңыз, сабиз ширесин ичиңиз. Сабиз аз убакыттын ичинде адамдын өң келбетин жакшыртат. 5. Сабиздин балдарга болгон пайдасы. Балдарга да сабиз көп жеши керектиги сунушталат. Анткени сабиз жаш организмди вирустардан сактайт. Сабиздеги А витамининин аркасында балдардын бою тез өсүп, тиштеринин абалы жакшырат. Сабиз баардык организмге тийгизген таасири өтө чоң жашылча. Бөйрөк, боор, ашказан, жүрөк ооруларынын алдын алат. Ошондой эле көпкө чейин сакталып, өзүнүн пайдалуу жактарын жоготпойт. Кээ бир адамдар сабизди бышырып жегенде жакшы көрүшөт, кээ бирлери бышырбай эле жегенде жактырышат. А сиздер кандай сабизди жегенде жакшы көрөсүздөр? Комментарийге жазгыла. Сабиздин дагы кандай пайдалуу жактарын билесиз? Оюңузду биз менен бөлүшүңүз. Кыштын күнү көп тумоолойт эмеспизби? Мына ошол учурда 100 мл жаңы сыгылган сабиз ширесине 1 аш кашык бал салып, кайнаган суу кошуп, ангина болгон учурда тамагыңызды чайкасаңыз жардамы тиет.
Ошондой эле эртең менен ач турганда сабиз ширесин ичип турсаңыз, ден соолугуңуз бекем жана сак болот. Тыйындын да эки тарабы бар дегендей, сабиздин да терс көрсөтмөлөрү бар. Деги эле баардык нерсени чеги менен жасалганы туура эмеспи? Эгерде сизде сабизге аллергияңыз болсо, ашказанда язва болсо, колдонбой эле койгонуңуз оң. Себеби сабиз жеп ден соолугуңузга залакасын тийгизген болосуз. Ошондой эле организмдеги бета-кератиндин ашыкча болушу теринин саргарышына алып келет. Сабизди кантип тандоо керек? Ар бир сатып алуучу бир нерсе сатып алуунун алдында сырткы кебетесине көңүл бурат эмеспи? Сабиз тандап жатканда да дыккаттык менен тандоо керек. Сабизде эч кандай тешик же жарака жокпу? Ошону байкаңыз. Себеби мындай сабиздер тез бузулуп керектүү витаминдерин жоготуп коет. Сабиз жуулган, жуулбаганына карабай деле койсоңуз болот. Бул маанилүү деле эмес. Бирок кайсынысын тандаш керек билбей жатсаңыз, жуулбаганын тандаңыз деп айтмакчымын. Себеби суу тийбеген сабиз узагыраак сакталат. Цитрус жемиштерине караганда алмадагы А витамини 50%га көп. В2 витамининин саны болсо башка мөмө жемиштердин ичинен эң көп экени аныкталган. Сизге В2 витамини жетишпей жатса, дары-дармектин ордуна алма жеңиз. Күнүмдүк рациондо алманын канчалык пайдалуу экендигин түшүнүү үчүн жон гана курамын карап көрүңүз. Ишенесизби? Болгону ар бир алмада төмөнкүлөр камтылган. А, С витамини, В1, В2, В6, P жана Е витаминдери, микроэлементтерден калий, натрий, темир, марганец, кальций, магний, күкүрт, алюминий, бор, ваналий, молибден, никель, фтор, хром жана цинк кездешет. Мына ушундай баарыбыз тамшанып жеген алманын сиз билбеген 10 пайдасын айтып беребиз. Алманы кайсы оорулар менен ооруган адамдар жесе болбостугун видеонун аягында айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Алгач каналга катталып, лайкты басып коюңуздар. Биринчи, диабеттин алдын алат. Алма негизинен углеводдордон жана суудан турат. Ал эми диабет менен ооруган адамдар алманын ичинде кант барбы деген суроого кызыгышат. Албетте мөмөлөр кантка бай, бирок анын көпчүлүгү фруктоза болуп саналат. Ошондуктан дени сак адамдар үчүн алманы күнүмдүк рационунда жеп турса, диабетти алдын алат. Экинчи, боорду тазалайт. Алма боорго кандайча пайдалуу? Ал бул органдагы зыяндуу клеткалардын өсүшүнө каршы турат жана боорду ашыкча холестеринден тазалайт. Боордун жакшы иштеши үчүн күнүнө жок дегенде 2 алманы кабыгы менен жеп туруңуз. Үчүнчү, эс тутумуңуз жакшырат. Учурда интернет желеси менен бирге ааламда эмне болуп жатканын билсек болот. Эртең менен тура калып билдирүүлөргө көз чаптырабыз, туурабы? Ооба, анын баары жакшы. Бирок кесепети мээге керексиз. Ашыкча маалыматтар топтолуп, кабыл алуубуз жайлап, эс тутумубуз начарлап жатканы өкүнүчтүү. Алманын ширеси болсо мээнин картаюусун кечеңдетет. Изилдөөлөрдүн негизинде чычкандарга тажрыйба жасаганда алманын ширесин ичкен чычкандардын эс тутуму жакшырып, жана ацетилхолиндин деңгээлин жогорулаткан. Төртүнчү, рак оорусун алдын алат. Алманын кабыгында антиоксиданттын чоң өлчөмү бар. Бул болсо С витамини менен биригип, организмге терс таасирин тийгизүүчү радикалдарга тоскоол болот. Рактан коргойт. Ошондой эле жоон ичегиде өнүгүүчү. Рак коркунучун пайда кылуучу зыяндуу заттарды организмден айдап чыгат. Корнелл университетинин изилдөөчүлөрү жаңы сыгылган алманын ширеси рак оорусуна чалдыгуу ыктымалдыгын 45%га азайтат. Ал эми алма диетасы уйку безинин рак оорусун 23%га азайтат. Алманын кабыгынан алынган азыктар боордогу, ичеги жана сүт бездериндеги рак клеткаларынын өсүшүн жайлатат деп далилдешти. Бешинчи, аз кандуулук. Кош бойлуу айымдардын гемоглобинин түшүп кетиптир дегенин уктуңуз беле? Гемоглобин кандагы темирдин аздыгынан көз каранды. Темирдин жетишсиздиги коркунучу эмнеде? Алмадагы темир кандын айлануусунда, денедеги зат алмашуу процессине өтө керектүү зат. Күнүнө 1-2 алма жесеңиз, кандагы холестеринди 15%га азайтат. Гемоглобиниңизди көтөрөт жана күч-кубатыңызды арттырат. Алтынчы, жүрөк жана тамырлар үчүн. Алманын ширеси жүрөк кан тамыр системаларын бекемдейт.
акыл эсти талап кылган жумушта иштеген адамдарга пайдалуу. Алма кан тамырларды бекемдеп, кычкыл алманын курамындагы аскорбин кислотасы алсыздыкты азайтып, шишиктен арылууга жана күч-кубатты тез калыбына келтирүүгө жардам берет. 7. Өттү тазалайт. Өт жана бөйрөктөгү таштардын азаюусуна жардам берет. Дарыгерлер өтүндө кум же ташы барларга алма диетасына отуруусын тапшырат. Өтүңүз ооруса, тамактанаар алдында 30 мүнөт мурун 1 стакан жаңы сыгылган алманын ширесин ичиңиз. 8. Астма оорусу. Эгер сиз жумасына 5 алма жесеңиз, астма, ошондой эле дем алуу органдарынын башка көйгөйлөрү төмөндөйт. Ноттингем изилдөө институту кош бойлуу аялдар үчүн алманын пайдасы талашсыз. Алардын төрөлө элек балдары астматикалык көйгөйлөрдөн аз жабыр тартышат деп далилдеп чыгышкан. 9. Инфаркт жана инсульт ооруларынын алдын алат. Алмалар аялдардын инфаркт, инсульт жана өлүмгө учуроо коркунучун болжол менен 35%га төмөндөтөт. Бул маалыматтар болжол менен 7 жыл бою 40 000 аялдын изилдөөсүндө байкалып алынган. Кийинчерээк бул изилдөө эркектер үчүн дагы тастыкталды. Дарыгерлер муну мындай түшүндүрүшөт. Алманын курамындагы пектиндин жардамы менен кандагы холестерин азаят. 10. Тишке туура кам көрүү. Тиштериңиздин бүтүн жана аппак перметтей болуусун кааласаңыз, көк алманы көп жеңиз. Кызыл алмага караганда көк алмаларда шекер аз жана ал тиштин бүлөсүн чың сактап, оорутпай агартат. Бизде сиз үчүн сонун жаңылык бар. Болсун деп жатасызбы? Анда жаңылык мындай. Сиз бул маалыматка ээ болгондон кийин алманы дагы да жакшы көрүп каласыз. Ашыкча салмактан тажагандар. Семирүүдөн жапа чеккен адамдар үчүн мындай аралашма натыйжалуу. 100 мл алманын ширесе, 50 мл коондун ширесе, 5 мл помидордун ширесе, 25 мл лимондун ширесе. Бул аралашма ашыкча салмактан арылууга жардам берет. Кандай экен жаңылыгым? Сизге жагып жатса, мындан кийинки кеңештерге көңүл буруңуз. Бырышты жазат. Алманын кайнатмасы теринин бырыштарын эң сонун жазат жана жагымдуу кылат. Алманын кабыгын арчып, 50 грамм сууга салып кайнатып, бир нече апельсин кабыктарын кошуп, 2 саат тундуруп коюу керек. Муну күн сайын бетиңизди жууп колдонсоңуз, теринин жаш жана чың көрүнүшүнө жардам берет. Көк алманын жаңы ширеси терини витаминдер, мөмө кислоталары, туздар жана эфир майлары менен камсыз кылат. Эскертүү. Ашказан жана ичеги карын ооруларына зыян алып келүүсү ыктымал. Диетологдор алманын курамындагы клетчатканын көп өлчөмдө болуусу колит оорусун алып келерин белгилешти. Экинчиден, курамындагы кычкыл ашказан жарасын чоңойтуп жиберүү коркунучу бар. 1. Жүрөк ооруларынын алдын алат. Ашкабакты күнүмдүк ашканада колдонуу жүрөк ооруларына алып келчү холестериндин санын азайтууга жөндөмдүү. Андан сырткары ашкабактын курамында кан басымды калыбына келтирчү магний абдан көп. Ал болсо инсульт жана жүрөк ооруларына кабылуунун алдын алат. Изилдөөлөрдүн негизинде гипертония оорусу менен ооругандар ашкабактын данегинен жасалган майды колдонуп, кан басымды нормалдаштырып жана жүрөктөгү аортаны ар кандай оорулардан сактаарын далилдешкен. 2. Рак оорусуна чалдыгуунун алдын алат. Эң коркунучтуу болгон үрөйдү учурган ар кандай рак оорусунун түрлөрүн алдын алат. Себеби ашкабакта эң күчтүү болгон бета-каротин аттуу антиоксидантты камтыйт. Тактап айтканда, рактын тери, өпкө жана көкүрөк ооруларынын алдын алат. 3. Көздүн көрүүсүн жакшыртат. Болгону бышырылган бир чыны ашкабакта А витамининин 200 грамм күнүмдүк дозасы бар. Бул витамин көздүн өзгөчө караңгыда көрүүсүндөгү көрүү аралыгына абдан жакшы таасирин тийгизет. Ошону менен катар ашкабак лютеин жана дексатиндин булагы. Бул каротиноиддер канда топтолуп, көздү эффективдүү түрдө коргой алышат. Эгер ашкабакты бир да жолу жеп көргөн эмесмин десеңиз, комментарийге жазыңыз. Арабызда ашкабакты такыр жеп көрбөгөндөрдүн канча экенин билебиз. 4. Аял затынын ден соолугу үчүн. Холестериндин жардамы менен организмдеги зыяндуу металлдарды чыгарып арыктай аласыз жана гинекологиялык ооруларды айыктырууда да эң жакшы азык. Ашкабактын жумшак маңызы эрозия, тукумсуздук сыяктуу ооруларды сакайтууга чоң көмөк көрсөтө алат. Курамындагы кальций менен темир кош бойлуу айымдар үчүн эң пайдалуу жемиш.
Ал анемия, кан басымынын түшүп кетиши сыяктуу оорулардын алдын алат. 5. Маанайды көтөрөт. Ашкабактын данегинде аминотриптофан аттуу кислота бар. Ал серотониндин бөлүнүп чыгышына себепчи болот. Баарыбыз билгендей, серотонин маанайды көтөрчү гормондорду бөлүп чыгарат. Ал гана эмес, депрессия, стресске кабылганда алар менен күрөшүүдө ашкабакты жеңиз. 6. Сулуулукта. Бет үчүн маска. Жарым стакан ашкабактын маңызын 3 аш кашык майда шекерди жана жарым чай кашык ашкабак семичкесинен алынган майды жакшылап аралаштырасыз. Бирдиктүү масса болгондо аны бетке тегиз жабасыз да манжаларыңыз менен жай массаждайсыз. 10 мүнөттөн кийин бетиңизди жууп салсаңыз, териңиз жумшак, назик болуп, чарчаңкы абалыңыз энергиялуу жүз менен алмашат. Дене үчүн маска. Мындай маска үчүн алгач сууга бышырылган ашкабактын маңызын блендерден өткөрүп аласыз. Андан 3 аш кашык идишке салып, ага 3 аш кашык майда күрөң шекерди жана 1 чай кашык ашкабак семичкесинин майын кошосуз. Баса ашкабак семичкесинин майын бардык дүкөндөн сатып алса болот. Даяр болгон масканы денеге кебес менен массаждоо аркылуу сүртүп, бир аздан соң жылуу сууга жууп жибериңиз. Жетпей калса, масканы ушул эле рецептте көбүрөөк даярдоого болот. Мындан кийин дене жумшак жана назик болуп калат. А сиз ашкабак тууралуу дагы кандай маалыматтарды билесиз? Комментарийге биз менен да бөлүшө кетиңиз. Ашкабак мындан сырткары жүздөгөн ар түрдүү ооруларга каршы эң пайдалуу жемиштердин бири. Ошондой болгон күндө да аны кээ бир адамдар жегенге болбойт. Зыяндуулугун айта турган болсок, гастрит, ашказан жарасы жана кант диабети менен ооруп, бул дарттардан жабыркап жүргөн адамдарга ашкабак жана ашкабактан жасалган даамдарды жегенге болбойт. Себеби аталган жашылча күчтүү, кычкылдандыруучу сапатка ээ. Ал организмдин кычкыл чөйрөсүнүн тең салмактуулугун бузуп жиберет. Ашкабакты кантип тандоо керек? 3 же 5 кг салмактагы ашкабак нормалдуу деп саналат. Ошондой эле анын кабыгы жабыркабаган болушу керек. Ашкабактын ичиндеги маңызы канчалык ток сары түстө болсо, анда ал ошончолук жакшы болуп эсептелет. Өтө бышып кеткен ашкабактын маңызы чачтуу, камыр сыяктуу жана даамсыз болот. Нормалдуу бышкан ашкабакты үзүлгөн жеринен кургак жана кара түстө болушу дагы тастыктайт. Данектердин дарылык касиети. Ар кандай жемиштерди жеп жатканда денегин жутуп алуудан абдан сактанабыз. Чындыгында андан коркунун кереги жок. Тескерисинче ал данектердин көптөгөн пайдасын көрүүгө болот. Кайсы жемиштин данеги эмнеге пайда деп суроо берип жатсаңыз, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Дарбыздын данеги кан басымын жөнгө салат. Организмди тазалоого жакшы салым кошкон дарбыздын данеги да ден соолукка пайдалуу. Ал цинк менен темирге бай болгондуктан, элдик дарыгерлер аны темир жетишсиздиги менен ооруган оорулууларга сунуштап келишет. Мындан тышкары алгандагы канттын деңгээлин көзөмөлдөп, жөнгө салып, теринин, тырмактын, чачтын абалын жакшыртат жана кан басымын нормалдаштыруучу касиетке ээ. Мындай пайданы көрүү үчүн дарбыздын данегин кургатып, ундай кылып жанчып туруп, күнүгө эртең менен жана кечинде 2 чай кашыктан жеп туруңуз. Дарыны айнек банкага салыңыз. Коондун данеги өнөкөт жөтөлдү айыктырат. Коондун данегин элдик дарылоодо ичегини, боорду, бөйрөктү тазалоодо жана өнөкөт жөтөлдү айыктырууда кеңири колдонушат. Коондун данегин чагып, ичин майдалап, 3 аш кашык данекти жылуу сууга аралаштырып, татымына жараша шекер кошуп, тамактанарга жарым саат калганда жеп аласыз. Бул ыкма жөтөлдү айыктыруу менен бирге кандагы канттын деңгээлин түшүрүп, эркектердин бел кубатын жакшыртат. Жогорудагы даяр массаны жүзүңүзгө маска кылсаңыз, майда бырыштарды кетирет. Жүзүм данегинин тундурмасы уйкусуздуктан арылтат. Жүрөк кан тамырларынын иштөөсүн жакшыртып, инфаркт оорусунун алдын алат. Мындан тышкары иммунитетти көтөрүп, уйкусуздукту дарылап, сасык тумоону айыктыруу менен картаюу процессин жайлатат. Ал үчүн кара жүзүмдүн данегин жууп 1 литрлик банканын жарымынан саласыз да, үстүнө арак куюп, 40 күн тийбеген караңгы жерге коюп коесуз. Убактысы келгенде тундуруп сүзүп алып, уктар алдында 1 аш кашыктан ичип турасыз. Цитрус жемиштеринин данектери сасык тумоодон айыктырат. Цитрус жемиштеринин ичинен лимон менен апельсиндин данеги сасык тумоого күчтүү каражат. Анын курамындагы заттар аспирин таблеткасынын негизин түзөт.
Сасык тумоолоп калганда лимондун же апельсиндин 5-6 данегин 1 стакан сууга демдеп ичиңиз. Бул ыкма кош бойлууларга болбойт. Цитрус жемиштеринин курамындагы B17 витамини рак клеткаларынын өсүшүнө тоскоолдук жаратып, алар менен күрөшөт. Анардын данеги климакстын жеңил өтүүсүнө жардам берет. Данектин курамында фитогормон бар болгондуктан дарыгерлер климаксы башталган айымдарга жумасына 1 жолу анар жеп турууну сунуштайт. Себеби бул учурда аялдар фитогормондорго муктаж болуп, аны талап кылат. Ал эми анар климакстын жеңил өтүүсүнө жардам берет. Ашкабактын данеги цистит оорусун айыктырып, ашыкча салмактан арылтат. Ашкабактын данегинин ден соолукка пайдалуу жактарын айта берсек толтура. Цистит өнөкөт сарык жана бөйрөк оорусунда төмөндөгү ыкманы колдонуу менен сизди кыйнаган оорудан арылсаңыз болот. Күн сайын ичер алдында даярдаңыз. 50 грамм данекти майдалап, ага 20 грамм шекер жана 80 мл жылуу суу аралаштырып күнүгө 3 маал тамактанаарга жарым саат калганда жеп туруңуз. Аз өлчөмдө тагыраагы 3-4 данек организмге кирсе эч кандай зыянын тийгизбейт. Биринчи, жашартуучу касиети. Бул майдын курамындагы Е витамини жана антиоксиданттарга өтө бай болгондуктан жашартуучу касиетке ээ. Аны дары жана косметикалык каражат катары туура колдонгондо адамдын жүзүндөгү буручтар жазылып, сыйдам, чың, чоюлчак, жаш болуп калат. Бул касиет беттин көп убакытка чейин жаш жана чоюлчак болушуна кам көрөт. Ошондуктан бул май балдар, улгайган адамдар, аялдар жана жаштыгын узарткысы келген каалоочулар үчүн сунушталат. Экинчи, кургак тери. Териси кургап кыйналгандар үчүн зайтун майы жакшы жардамын көрсөтөт. Анткени анын курамындагы кургак териге пайдалуу Е витамини нымдуулугун жоготуп жиберген клеткаларды азыктандырып, жумшартып, кургак териге пайдалуу керек азыктарды берип турат. Үчүнчү, диеталык азык. Зайтун майында адамга керек баардык витаминдер, микроэлементтер жана керектүү азыктар бар болгондуктан адамдын организми аны сүйөт. Жаныбарлардын майларынан айырмаланып, адамдарга бир топ эле пайда алып келет. Айта турган болсок, атеросклерозду, жүрөк жана муун ооруларын, холестериндин организмден чыгышын, тамак сиңирүү органдарын дарылоодо, сөөктөрдү чыңдоодо пайдалуу. Зайтун майынын курамына кирген пайдалуу кислоталар организмге керек. Ал эми көп өлчөмдөгү алиин кислоталарынын жардамы менен адамдын организминдеги ашыкча майларды иштеп чыкса болот. Ошондуктан зайтун майын диеталык азыктардын катарына киргизебиз. Төртүнчү, ооруну басаңдатат. Бул май иммундарды жөнгө салуучу касиетке. Майдын атеросклерозго каршы касиети анын курамында биологиялык активдүү заттар бар экенин түшүндүрөт. Ооруну басаңдатуучу жана суукка каршы таасирди берет. Курамындагы башка пайдалуу кислоталар организмден холестеринди мыкты чыгарат жана башка өсүмдүк майларына караганда бир топ пайдалуу. Артериалдык кан басымды, ошондой эле ар кандай жараларды айыктырат. Бешинчи, ич катууда. Эгер ичиңиз катып кыйналсаңыз, чийки жумуртканын сарысын жана 3-4 чай кашыгы менен зайтун майын 1 стакан жылуу сууга кошуп аралаштырабыз. Бул тазалоочу каражат клизма үчүн колдонулат. Ошондой эле ал эс алдыруучу каражат катары да колдонулгандыктан аны дайыма эртең мененкисин 1 аш кашыктан ачкарын ичиш керек. Андыктан бир аз лимондун ширеси кошулган 1 стакан жылуу сууну ичип койсоңуз, ден соолугуңуздун чың болушуна салым кошкон болосуз. Алтынчы, чачка кам көрүүдө зайтун майынын пайдасы. Жарым пиала балга 1 пиала зайтун майынын 4/1 бөлүгүн кошуп, эгер чачыңыз майлуу болсо, анда 2 кашык зайтун майын гана сүйкөңүз. Маска жасайсыз. Чачка сүйкөгөндөн кийин дароо баш кийимди кийип, үстүнөн сүлгүнү ороп, 20-30 мүнөткө коюш керек. Эгер бал жок болсо, масканы жалаң зайтун майынан эле жасай берсе болот. Чач кургап, өңүн жоготуп, кагач болуп кеткенде жакшы таасирин берет. Чачтын учтары гүлдөп кеткенде, зайтун майын чачтын тамырларына тийгизбей дарылаш керек. Ал үчүн 2 кашык зайтун майын жылытып, ага 1 аш кашык уксус, 1 жумуртка кошуп алсак, маска даяр болот. Бул масканы чачтын учтарына сүйкөп 30 мүнөт коебуз. Зайтун майы аркылуу чачты жалтыратуу. 1 жумуртканын сарысын, 1 аш кашык зайтун майын, 2 аш кашык лимон ширесин, 6 литр пиваны аралаштырып, аны менен чачты жуйсуз. Эгер чач алсыз, ичке, кургак болсо, 70 грамм зайтун майы,
150 грамм ром кошуп, аралашманы түнү бою чачка коюп, эртең менен жылуу суу менен жууп коюш керек. Аягына чыксаңыз, демек сизге кызык болду деп ишенебиз. Сиздин ашканада зайтун майы барбы? Ашканада эле эмес, көп жерде колдонсо болот экенин билип алдык. Андыктан үйүңүздө зайтун майы жок болсо, аны сатып алууга шашылыңыз жана ден соолугуңузду жакшы караңыз. Сизге видео жакты деп ишенебиз. Жакса лайк басып, каналга катталганды унутпаңыз.